Темир Сарыев бүтүн Кыргызстан менен ажырашып кетти. Сарыев бүтүн Кыргызстандан кетти. Бул тууралуу маалыматты белгилүү блогер Кылыч Шанаев өзүнүн социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Урматтуу партиялаштар, достор, Сарыевдин дагы саясатта орду бар киши. Алдыдагы иштерине ийгилик гана каалап коелу. Пикир келишпестиктер ар бир партияда бар. Сарыевдин дагы тандоосун сыйлай билели. Аны сөгүп, жаман сөз жазуу жигитчиликке жатпайт. Кудай буйруса баары жакшы болот. Кечээги кандидаттардын дагы бир нечеси бүтүн Кыргызстан менен шайлоого аттанбайт. Буга жакын арада өзүңүздөр күбө болосуздар. Алга бүтүн Кыргызстан деп жазган Шанаев. Эске сала кетсек, буга чейин Темир Сарыев Атамекен партиясына кошулуп, кыска убакыт аралыгында кайра партиядан чыгып кеткен. Бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясы менен кайрадан күлүү бир жерге додо болбой кайрадан коштошту. Булак Назар Ньюс KG. Өмүрбек Текебаев, сиз менен мен эле эмес, бүткүл кыргызстандыктар сыймыктанат. Урматтуу Роза Исаковна, сизди 70 жылдык юбилейиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Курч акылыңыз, бекем эс тутумуңуз, ашып ташыган энергияңыздан улам сиздин 70ке чыкканыңызга ишениш кыйын. Сиз менен мен эле эмес, бүткүл кыргызстандыктар сыймыктанат. Советтер Союзунун убагында союздук жана эл аралык уюмдарда чоң кызматтарды ийгиликтүү аркаладыңыз. Ал эми эгемен Кыргызстандын калыптанышына жана бүгүнкү дүйнөдөгү татыктуу ордун ээлешине тышкы иштер министри катары Кыргыз Республикасынын ири өлкөлөрүндөгү элчиси катары чоң салым коштуңуз. Сиз үй бүлөлүк авторитардык режимге каршы күрөшкөн революциялык кыймылдын жетекчилеринин бири болдуңуз. 2010-жылы Кыргызстанда ары тартсаң өгөз өлүп, бери тартсаң араба сына турган татаал кырдаалда убактылуу өкмөттү жетектеп, өлкөнү акылмандуулук, иш билгилик, сабырдуулук менен терең кризистен алып чыктыңыз. Кыргызстанда саясий туруктуулукту, мыйзамдуулукту орноттуңуз. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй граждандык согушка, узакка созулган экономикалык социалдык кризиске жол бербедиңиз. Мындай ийгиликтүү тажрыйба дүйнөдө аз. Сиз өз өмүрүңүз, кылган иштериңиз менен аялдардын коомдогу жана үй бүлөдөгү орду жөнүндө стереотипти Кыргызстанда эле эмес, Орто Азия регионунда өзгөрттүңүз. Сиздин эл аралык авторитетиңиз зор жана талашсыз. Бириккен Улуттар уюмунун жана башка авторитеттүү эл аралык уюмдардын иш алкагында дүйнөнүн ар кандай региондорунда тынчтык орношуна, кедейчиликти жоюуда, аялдардын, балдардын укугун коргоодо, демократиянын орношуна өзүңүздүн бай тажрыйбаңызды ийгиликтүү колдонуп келе жатасыз. Тилекке каршы бүгүн сиздин Кыргызстандын жана дүйнөлүк тарыхтагы ордуңуз биздин коомчулукта бааланбай келе жатат. Мен Атамекендин курултайында 30-жылдары Кыргыз мамлекетин куруп, эл душманы аталып, репрессияланып кеткен адамдардын өз замандаштары тарабынан бааланбай калып, бүгүн биз баатыр катары сыймыктанып, сыйлап жүргөн адамдардын тагдырын жөн жерден айткан жокмун. Бүгүн да тилекке каршы биздин соңку тарыхты кайра жазып, өз тар кызыкчылыктарына пайдалангысы келген күчтөр бар. Тарыхы жок, тамыры жок эл болбойт. Ар бир элдин сыймыктана турган тарыхый окуясы, тарыхый инсандары болушу керек. Ансыз келечек болбойт. Так ошондой сыймыктана турган жаш муундарга үлгү болуп, келечекке үндөй турган сыймыктанчу инсаныбыз сиз. Дагы бир жолу сизге чын ден соолук, коомдук иштериңизге ийгиликтерди каалайм. Булак Арба KG. Өмүрбек Текебаев шайлоого барбагандан кийин Атамекендин абалы чатак. Атамекен партиясынан Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жана Асия Сасыкбаева парламенттик шайлоого баруудан баш тартышты. Жаштарга орун бошотуу максатын тандап алышканын айтышты. Бирок эл ичинде ар кандай түшүнбөстүктөр жаралууда. Өмүрбек Текебаев өзү партиянын тизмесинде жок болгондон кийин анын электораты башка оппозициялык күчтөргө ооп кетиши белгилүү. Шайлоо күрөшүнүн эрежеси, табияты ушундай. Атамекенди жаштар баштап алганы менен алардын электораты келечекке карай үмүт берген шам чырагы болбосо абал кантет. Эгерде башында өмүкө өзү турса, жок дегенде тизмеде кала бергенде кеп башка эле. Негизи Атамекендин алдыңкы жыйырмалыгында капчыктуулар аз экенине караганда чоң жарышта мукурап, акчалуу партиялардын чаңында калып калат го. Же радикалдуу оппозициялык маанайда кете алышпаса айтор кыйын болуп калды. Алдыртан эле шанстарын алдырып жиберишкенин эксперттер да саймедирей баштады. Темир Сарыевда Атамекендин перспективасы жок экенин айтып, чыгып кетпедиби? Эгерде келечеги таасири болгондо лөктөр чогулушмакта туурабы? Булак Азия Ньюс KZ. Оппозиция чапанын жамынган Конторский Максат Мамытканов бийликтин долбоору.
Кой терисин жамынган карышкыр дечү эле мындайлар саясий майдан чыңалганда ар дайым пайда болот эмеспи? Чоң Азат партиясы менен аламанга аттанган Максат Мамытканов шайлоо күрөөсүнө болгон 5 миллион сомду элден чогултуп койгонун жар салып, жеңишке жетчүдөй бакылдай баштады. Эл тарабында болгондой түр көрсөтүүдө. Бирок бул уюктун активдүү мүчөсү Сыймык Жапыкеев радикалдуу оппозициялык багытта кете баштаганда аны тыйып, тынчтандырып койгон. Анығында булар эч кандай оппозициялык нукта кете алышпайт, себеби Максат Мамытканов УКМКда башкармалыктын начальнигине чейин жеткен. Системанын ички тартиби боюнча алсак, иштеп кеткен кызматкер өмүр бою жашыруун түрдө УКМКга кызмат кылат. Жең ичинен иштейт. Андыктан Чоң Азат оппозиция чапанына чүмкөнүп, бирок бийликтин долбоору катары кала бермекчи. Бул реалдуу турмушта. Баса Сыймык Жапыкеевди 10 миллион сомго Кубанычбек Жумалиев сотко берген. Натыйжада 10 миң сомго гана утулду. Эми Бишкек шаардык сотуна барганда Сыймык Жапыкеев суудан кургак чыгып кетиши мүмкүн. Көрдүңөрбү, мындай иштер көшөгө артынан бармак басты, көз кысты аркылуу бүтөт турбайбы? Булак Арба KG. Анжеликанын товары өтпөй калып, мурдагы күйөөсүнө күнү түштүбү? Ырчы Анжелика OX 200 автоунаасын салондон алганын мактанып, Instagram баракчасына жар салды. Досторуна, ата-энесине жана командасына ыраазычылык билдириптир. Кызыгы, жанында мурдагы күйөөсү Урмат жүрөт. Ал боюнча 2 сөз да жазып койбоптур. Эске салсак, буга чейин Анжелика улам бир күйөөгө чыга турганын жар салып, жарым-жартылай эркектердин сүрөттөрүн чыгарып жүргөн. Ачык эле аукцион кылганын билесиңерби? Казакстандын миллионеринда чаап алганын жарыялаган. Айтор үйгүшкөндөр көбөйүп эле кеткенде элес жараткан. Азыр эмне болду? Алар кызыгы тарагандан кийин куйруктарын түйүшкөнбү? Эч кимисин эр кылып кала албады, туурабы? Ал эми соңку абакта кредит төлөй албай, спонсор издеп товары өтпөй калгандай шапая калганына күбө болгонбуз. Болору болуп, боёосу канганы ушул беле. Түштөн кийин күчүктөй ээрчитип алганга урмат жарадыбы? Булак Арба KG. Динара Алияева. Пандемия учурунда миңдеген адамдар коркуу сезиминен каза болушту. Биринчи балдар хосписинин жана башка бир топ уюмдардын негиздөөчүсү Динара Алияева пандемия учурундагы азап-тозоктор оорунун алдын алуу тууралуу пикирин сунуштады. Түн жарымга жакын Жанара дааратканага барыптыр. Ал жерге чейин 5 эле кадам экен, бирок анын абалында ошол 5 кадамды жасашта тозок эле. Деми абдан кыстыгып, аба жетишпей турган. Ошондой абалда кычкылтек концентраторун чечиш керек болчу. Аны чечип коюптур. Дааратканага жетип, эс учун жоготуп жыгылыптыр. Медайымдар келгиче ал жерде канча жатканын ким билсин. Алар Жанараны палатага алып келип, аппаратка кошушканда сатурациясы 35ке чейин түшүп калыптыр. Палаталашынын айтканына караганда Жанара кыйналып, абалын начарлап, оозу көгөрүп, деми кыстыгып баштаптыр. Ошондо тиги кошунасы медайымдарды кайра чакыртыптыр. Алар Жанараны реанимацияга алып кетишет. Андан кийин 5 мүнөт өтпөй эле аялымдын каза тапканын айтышат. Көрсө реанимацияга жетпей калыптыр. Бүгүн саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун аялы кантип каза болгону тууралуу маегин окуп чыктым. Өкүнүчтүүсү, пандемия учурунда миңдеген адамдар жалгыздыктан, коркуу сезиминен жана азаптан каза болушту. Бул бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрү үчүн сабак болушу керек. Узак убакыттан бери медицина саясий убадалардын жана үмүттөрдөн ишке ашкан сыноо полигону болуп келген. Бул макаладагы бир жолу табигый кырсыктар жана эпидемия учурунда паллиативдик жардам жөнүндө ойлонууга түрттү. Вирустун жайылышын басаңдатууга жана медициналык кызматкерлерди коргоого багытталган оорукананын тоскоолдуктары, паллиативдик жардамдын күчтүү кызматтары бар өлкөлөрдө бейтаптарга паллиативдик жардам көрсөтүү үчүн тоскоолдуктарды жараткан. Кыйынчылыктарга карабастан көптөгөн өлкөлөрдөгү паллиативдик кызматтар таажи илдетинин оор кырдаалына тез арада көнүп кетишти. Өлүп бараткан адам үчүн эң маанилүү нерсе жакындары жана туугандары менен бирге болуу. Санарип мүмкүнчүлүктөрүнүн аркасында таажи илдети оорусунан көз жумган көптөгөн бейтаптар туугандары менен кош айтышып, акыркы мүнөткө чейин алар менен байланышта болушту. Кызыл зонанын кызматкерлери, паллиативдик жардам боюнча адистер, психологдор менен биргеликте ушул учурдун маанилүүлүгүн түшүнүп, өлүм алдында жаткан бейтаптарды үй бүлөлөр менен байланыштыра алган.
Жамандыктын алдын ала билүү, куткаруу жана үмүт өчүп жанып турат. Биз дарыгерлердин муктаждыктарын көптөн бери көңүлгө албай келатабыз. Чек арадагы жоокер үчүн курал зарыл сыяктуу эле ар бир ооруканада да керектүү жабдыктар, стратегиялык резерв болушу зарыл. Бул мамлекеттик коопсуздукка байланыштуу. Алардын жоктугу дарыгерлердин дарт жугузушуна, бейтаптарга тийиштүү кам көрүлбөшүнө таасир этет. Дүйнөлүк тажы илдети пандемиясы жашоого, өлүмгө жана медицинага болгон мамилебизди өзгөрттү. Азыр Кыргызстанда паллиативдик жардамга көңүл буруп, ушул теманы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттерине тез арада киргизүүгө кеч эмес. Күзүндө же кышында эмне күтүп турганы белгисиз. Таажы илдетинин натыйжасында дагы канчалаган бейтаптар каза болушат, дагы кандай көйгөйлөргө кабылабыз. Бул үчүн биз азыр аракет кылышыбыз керек. Ооруканалар реалдуу убакытта өзгөрүүлөрдү жасашып, тоскоолдуктарды жеңип, билимди жайылтуу үчүн инновациялык стратегия жөнүндө ойлонушубуз шарт. Жамиля Нурманбетова, Азия Ньюс гезити.